Уруксат берсеңер, мен bir 10 мүнөт убактыңарды алайын. Bir 5 нерсеге кайрылгым келет. Өз-өзүнчө бөлүп айтам ал нерселердин бардыгын. Биринчи аксы маселеси. Аксынын болгонуна 17 жыл болду. Бул биздин тарыхыбыздагы аябагандай кара, биздин келечегибизге аябагандай чоң басым жасаган жана биздин мамлекетибизди, биздин элибизди тарыхыбызда bir чоң окуя болгон. Ушул окуя аркылуу биз дайыма bir сабак алгыза турган окуялардын бири болуп эсептелет. Аксы окуясы бул биздин мамлекеттеги бийлик менен элдин ортосундагы араздашуу, же болбосо маселе талашуу дайыма баланстуу болуш керек экенин көргөзгөн нерсе болуп эсептелет. Аксы окуясы өзгөчө биздин бийлик адамдарына, өкмөткө, президентке сабак боло турган нерсе болуп эсептелет. Себеби аксы окуясын эстегенде, аксы окуясын терең көңүл бөлүп карай турган болсок, бул бийликке бир эле ушул тарыхка карап коюу эмес, бийликке келечекке караганга, ката кетирбегенге жана элинен коркуп мамиле кылууга үйрөтө турган сабак болуп эсептелет. Бул аябагандай чоң тарыхый мааниси бар окуя. Биз биринчи кезекте эл гана катарында эмес, мамлекет катарында гана эмес, бийлик ушул аксы окуясына аябагандай терең маани берип жүрүш керек экендигин дайыма басып айтышыбыз керек. Бул биринчи аксы окуясы боюнча айта турган маселем. Мына ушул окуяны бардыгыбыздын келип ушул жерге коркпостон белгилеп атканыбыз бул элибиз үчүн дагы, бийлик үчүн дагы чоң бүгүн көңүл бөлө турган маселе. Экинчи маселе. Үй бүлөлүк кландык башкарууга каршыбыз деп бул жерде жазылып турат. Мен дагы бул маселеге басым жасап айтып кетким келет. Тилекке каршы Кыргызстанда бүгүнкү күндө үй бүлөлүк башкаруу, трайбалистик башкаруу, кландык башкаруу жана тууганчылык менен башкаруу коркунучу кайрадан пайда болду. Президенттин үй бүлөсүнүн жакындарынын бардыгынын бүгүнкү күндө бийликте отурушу үй бүлөлүк башкарууну бизге кайрадан жакындатып койду. Каалайбызбы, каалабайбызбы, айтабызбы, айтпайбызбы, үй бүлөлүк башкаруу кайрадан коркунучка алып келди бизде. Акыркы убактардагы ар бир уруулардын, ар бир трайбтардын чогулуп алып, чогулуштарын өткөрүп, өздөрүнүн съездерин өткөрүп, жашыруун өздөрүнүн кадрларын кайрадан мамлекеттик башкарууга, бийликке ачык жана жашыруун сунуш кылып кызматка киргизип атканы бизди кайрадан трайбтык жана кландык башкарууга алып келип койду. Акыркы убактарда ошол трайбтардын туугандарынын, мүчөлөрүнүн маанилүү мамлекеттик кызматтарга келип атышы мүмкүн жөнөкөй эл байкабайт аны. Бирок биз саясатчылар, саясатты жакшы билген адамдар биз билебиз. Ошол тууганчылдар, трайбтар жана кландар кайсы жерге кызматка коюп атат дегенде биз бардыгын байкап көрүп турабыз. Бул кайрадан Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу, кландык башкаруу жакындап келатканынын далили болуп эсептелет. Мен азыркы президентке, анын жакындарына, өкмөткө эскертип айткым келет. Бул биздин Кыргызстандын жана азыркы президенттин жолу эмес. Силер туура эмес багытка кете баштадыңар. Биз ошону эскертебиз силерге. Үчүнчү маселе. Оппозиция маселеси. Биздин Кыргызстанда бийлик эч убакта жок болгон эмес. Бийлик дайыма күчтүү болгон. Анткени биз дайыма президенттик башкарууда жашайбыз. Ошон үчүн азыр президент Атамбаев айткандай эле парламенттагы, өкмөттөгү, кошоматчылар дагы, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү дагы бардыгы бүрдүгүн тапырап, мурдагы президентти сатып, азыркы президентке кирип барышты.
Бұл ал саясатчыларға, өкмөттүн мүчөлөрүнө, парламенттин мүчөлөрүнө кадыр бар авторитет алып келбейт. Бұл алар үчүн аябагандай уят нерсе болуп эсептелет. Эмне үчүн мен бул жерде оппозицияга басып айтып атам? Кыргыз мамлекети, кыргыз коому, мен азыр айтып кеттим, бийликке эч убакта кемчил болгон эмес. Кыргыз коому дайыма оппозицияга кемчил болгон. Кыргыз коомунда оппозициялык маанайдагы коом, оппозициялык маанайдагы саясатчылар, граждандык коом жана массалык маалымат каражаттары жетишкен эмес. Ошон үчүн азыркы президент дагы, мурдадагы бийликтер үстөмдүк кылып кетишкен. Мына ушул бүгүнкү күндө биздин көптөгөн саясатчылардын, топтордун, партиялардын, коомдун бөлүгүнүн мен оппозиция болушун чакырар элем. Анткени жакшы коомдо, жакшы мамлекетте оппозициянын саны көп болот. Бийлик оппозициядан гана коркот. Бийлик башка нерседен коркпойт. Бийликти коркута турган, бийликти кармай ала турган, бийликке баланс жарата турган, бийликке карама каршылык көрсөтө турган бул оппозиция гана болуп эсептелет. Башка жок дүйнөдө эч кандай. Ошондуктан Атамбаев башында турган, мурдагы президент болсо дагы, саясаттан кетсин деп талап кылып аткандар болсо дагы, мен бүгүнкү күндө социал-демократтардын Атамбаев башында турган оппозицияга өттүк дешин толугу менен колдойм жана туура деп эсептейм. Себеби социал-демократтарга окшогон партиянын, Атамбаевке окшогон саясатчынын жана Атамбаевти сатпай жанында отурган депутаттардын, саясатчылардын, партиялаштарынын оппозицияда болгону бул өлкөбүз үчүн эгерде кимдир бирөөлөр түшүнсө, бул аябагандай маанилүү нерсе болуп эсептелет. Муну ага келгенде көпчүлүк түшүнөт. Төртүнчү маселе. Социал-демократтар партиясы тарыхындагы оор заманды башынан кечирип атасыңар. Мен бардыгыңарды бүгүнкү күндө ушул жерге келген түшүнөм. Анткени саткынчылык маселеси партияңардын бир канатын сындырып кетти. Партияңарды аябагандай оор кризиске алып келип такады. Саткындар дайыма тарыхта болгон. Азыркы күндөгү партияларыңардын ичиндеги депутаттардын, мурдагы өкмөт мүчөлөрүнүн сатып кеткени бул бир жагынан оор болсо, экинчи жагынан силер үчүн аябагандай чоң эшик ачып атат. Кризис маселеси Кытайлардын иероглифи боюнча бул бир жагынан кризис болсо, экинчи жагынан бул жаңылык болуп эсептелет. Социал-демократтардын жаңы жолго түшкөнгө, өзгөргөнгө, жаңы мүчөлөрдү алганга, өзгөчө жаңы жаш саясатчыларга басым жасаганга жаңы мүмкүнчүлүктөрүңөр пайда болду. Саткындар дайыма болгон, азыр дагы сатат, келечекте дагы сатат. Бирок азыр жаңы партия болуп, күчтүү партия болушуңарды мен саясатчы катарында, саясатты мыкты түшүнгөн адам катарында мен аябагандай каалар элем. Партияңарды саткандарды, Атамбаевти саткандарды мен түшүнбөйм. Себеби мен Атамбаевка 7 жыл оппозиция болгон саясатчымын. Сыймыктанып айталам. Бирок мен президент Атамбаевка саясатчы болгом. Каршы турган оппозиция болгом. Ал эми оппозициядагы Атамбаевка мен оппозиция боло албайм. Менин маданиятым, менин саясий түшүнүгүм президенттерге оппозиция болууга түртөт. Ал эми экс-президенттерге оппозиция болуу бул саясатты түшүнгөн адамдар үчүн маанилүү жана актуалдуу эмес. Анткени мамлекетти бүгүн Атамбаев башкарып аткан жок. Мамлекетти бүгүн Сооронбай Жээнбеков башкарып атат. Саясатчымын дегендер, оппозициямын дегендер,
мамлекеттин келечеги үчүн күрөшөбүз дегендер Атамбаевка эмес бүгүнкү күндө. Кыйын болсоңор Сооронбай Жээнбековго оппозиция болгула. Социал-демократтардын жанагы айтып кеткендей эле оор, бирок жаңылануу убактын келгени мен басып айтам. Жана силердин жаңы ийгиликтерге даяр болуп, жаңы адамдарды, жаңы партияны түптөгөнгө, күчтөнткөнгө мен аябагандай тилектешмин. Сөзүмдүн акырында 5-чи маселем. Идея маселеси. Саясатчылар биз бир гана каршы туруу эмес, бийликтин жаман жагын гана айтуу эмес, саясатчылар дайыма коом үчүн, мамлекет үчүн жакшы идеяларды жылдырат. Мен саясатчы катарында 20 жылдан бери идеяларды жылдырган көз карашымды ушул жерде айтпай кетсем туура эмес болуп калат. Менин көз карашым 20 жылдан бери ушуну айтып келатам. Бүгүн дагы айтам. Мен ойлойм, бүгүн социал-демократтар ушул маселени толугу менен колдойт болуш керек деп. Себеби социал-демократтардын программаларынан дагы, президент Атамбаевдин кетер убагындагы сөздөрүнөн дагы ушул сөздөрдү көп угуп калгам. Биринчи маселе, президент Атамбаев кетеринде биз Кыргызстанды парламенттик жолго салабыз деди. Же жаңылышамбы? Биз Кыргызстанды президент башкарган эмес, премьер-министр башкарган. Бирок премьер-министр парламентке, коомго толугу менен баш ийген, отчеттуу болгон мамлекеттик башкаруу жолунда өтүшүбүз керек. Макулсуңарбы? Бул президентти келечекте жакынкы жылдарда эл эмес, парламент шайлай турган жолду тандайлы. Бул биздин келечегибиз болуп эсептелет. Экинчи мен айтып жүргөн идеяны акыркы убактарда президент Атамбаев дагы, социал-демократтар дагы көп айта баштадыңар. Биз адилеттүү сот түзүшүбүз керек. Бүгүнкү соттор президенттин көзүн караган, парламенттеги президентке кошомат кылган депутаттардын көзүн караган сот, бул адилеттүү сот боло албайт эч убакта. Адилеттүү сот президентке, парламентке баш ийбеши керек. Алар эгемендүү болушу керек. Үчүнчү маселе, биз шаар мэрлерин, губернаторларды, айыл өкмөттөрүнүн башчыларын ел шайлай турган кылалы. Элдик губернаторлар, элдик мэрлер жана элдик айыл өкмөт башчылары болсун. Төртүнчү маселе, мен негизги гана маселелерди айттым, баарын чечмелеген жокмун. Биз балдарыбыз, ата-энелерибиз, кыздарыбыз жакшы сапаттуу билим ала турган, сапаттуу медициналык кызмат ала турган жакшы ушул багыттагы тармакты түзүшүбүз керек. Сапаттуу билим жана сапаттуу медицинага биздин балдарыбыз менен кыздарыбыз бүгүнкү күндө аябагандай татыктуу. Биз мына ушул багытка көңүл бурушубуз керек. Сөзүмдүн акырында ушул жерде отурган социал-демократтар оор абал баарыбыздын башыбызга келет. Мен 15 жылдан бери оппозицияда жүргөн саясатчы катарында дайыма бийликтен коркуп, эмне кылар экен деп жүргөн саясатчы катарында айтар элем. Бул күндөр дагы башыбыздан өтөт. Силердин дагы бул күнүңөр башыңардан өтөт. Саткынчыларга көңүл бөлбөгүлө. Социал-демократтар оппозицияда боло турган болсо, мен дагы оппозициялык саясатчы катарында ушул идеяларды ишке аша турган болсок, биз көп нерселерге чогуу иштегенге бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жаралды. Рахмат сиздерге.